Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Урматтуу мекендештер, сиздерге жагымдуу жаңылык. Биз бүгүн Баткен районунун чек арадагы Аксай айылында турабыз. Бүгүн бул Аксай айылында атайын 75 орунду бала бакчанын курулушу башталуу алдында турат. Бул бала бакча Аксай айылындагы социалдык көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө чоң жардам берет деген ишендим. Бүгүнкү ушул бала бакчанын курулушуна атайын капсула салганы Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, ал эми президенттин Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев жана президенттин аймактарды өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, Баткен район акими Учкун Жоробаевтар катышууда. Ал эми бул бала бакча Арис тарабынан атайын дал ушул чек арадагы Аксай аймагына курулууда. Ушуну канчага айланды бизде? Бизде 81 миллион общий сумма. Бизде 81 миң сом болобу онда? Ооба. Да? Без квадрат. Оборотный подключ. Bunun içinde еще bizde эме бар. 10% деген непредвиденный Дүйнөлүк банктын эрежесине караганда 10% непредвиденный акча контрактка кирилет. Ошонун колдонсо 81 ичинде да. Колдонсо колдонбосо ошодон Мына жалпысынан канча 10 объект кетти? 10 объект. Канчасы мектеп? 6-сы мектеп, 4-сү бала бакча. Bir bala bakacak. Bu непонятно oldu. Yaxşı ballar tarbiyalansın da gelecekte ministerler çıksın, yaxşı okumuş adamlar çıksın. Arkadaşlar, yakında ben bu yerge akılsız marşrutka uyuşturdum. Ertebine saat Batken'den kaçına jönötsam 8:40'da bu жаққа жөнөйт, эртең кечинде saat 5'te Aksay'dan Баткенге. Ошентип буюштуруп койдум, азырынча bir айга акысыз барып келе бересиздер. Ошого расчетты кылыңыздар. Анан көрүп турабыз, кийин дагы кандай болуп кетет. Ошо эдер билет да бул. Анан атайын бизден мына атайын келди. Анан ошол жерден отуруп азыр убактысына Аксайга барып келейин деп туруп атайын сиздерге мына сиздерди бир-эки ооз куттуктап, анан кийин биздин жаңылык болуп атат. Бала бакчага капсула салып, мына жумушту баштадык. Ошону да көрүп таанышып коеюн деп атайын келди. Биринчи кезекте урматтуу Аксай айыл өкмөтүнүн Садыр Нургузович, Акылбек Усунбекович, Камшек Кудышай, жалпы министр кабинет атынан сиздерге барыңызга чоң салам айтайын. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен куттуктап, каалоо тилектерим ошо ар дайыма биздин мамлекетибиз тынчтык болсун. Биздин балдарыбыз өсүп, өнүгүп өссүн, илимдүү болсун, маданияттуу, ыймандуу болсун. Ошонун баарын биз аракет жасап келебиз. Кудай буюрса мына чек ара Өзбекстан менен бүтүрдүк. Кудай буюрса Тажикстан мамлекети менен дагы чек араны азыр такталып атат, аны дагы бүтүрөбүз Кудай буюрса. Ошондуктан сиздер дагы бул жерде жакшы турмуш куруп, мына азыр Садыр Нургузович башына туруп ар дайыма айтып атат, ушу Баткен элине ар дайыма жардам берип жүргүлө, карагыла, көйгөйлүү маселелер болсо ошону чечкиле, жолу болобу, суусу болобу, свети болобу, мектеби болобу, бала бакча болобу, ошонун баарын карап, өзүнүн мезгилинде жардам берип тургула деп айтып келет. Ошондуктан сиздерге мен каалоом өмүрлөрүң узун болсун, тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун, чек арабыз бекем болсун, ийгилик барыңыздарга. Эч жаманды көрбөңүлөр. Ар дайыма жакшылыктын үстүндө учурашып жүрөлү. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуз.
Құда қаласа детсад башталды. Детсад бүтеді. Ертең 15 күнде мектеп тағын башталады, бұл тағын бүтеді. Яғни ушул детсад ана мектеп бүткөндөн кийин биздин Капчыгай айылынан, анан кийин Бакай айылынан жолосоо чек арадан бул жакка келиш үчүн 1,5 километр жерде баягы жолдун боюнан баягы биздин мотораган балдарыбыз келет экен да. Бул балдардын коопсуздугу үчүн ушул жолдун чекесинде тротуар, жакшылап бир тротуар салыш керек да. Аны кырбаса болбойт. Ген планды барбы? Барбы? Ушуну сөзсүз түрдө бүтүрүп берсеңиздер, ана сентябрга чейин детсад ачылса, баягы мектебибиз ачылып калса, Кудай кааласа, жашоо кайрадан башталат. Ана Садыр Нуркожоев баш болгон биздин Кыргыз мамлекетинин башчылары мисалга Аксайга көйлө жардам берип атат. Рахмат, элдин атынан силерге бардыгыңызга рахмат. Капсула салуу Азия менен кийин министрлердин кабинетинин төрагасынын орун басары жетектеген делегация Аксай айылындагы бүткөн үйлөрдү өз көзү менен көрүп, каза болгон мекендештерге Куран окуп бата кылышты. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nestaîn İhdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Biz Баткен областында турабыз. Чек арага жакын аймакта Аксай айыл өкмөтүндө Аксай айылы, Капчыгай айылы, Бакай айылында турабыз. Мына бул жерде азыр 75 орунду бала бакча курулушун башталды. Жалпысы Аристен 10 объект курулат. 10 объект деген бул 6 мектеп, 3 бала бакча жана 1 ФАП курулат. 420 үй турак жай курулуп атат. Бүгүнкү күндө 420 үйдөн 360 үйдү бүтүрдүк. Мына ошондон биз айткан бүт программаларды сөзүбүздү акырын аткарып келе жатабыз. Андан ары дагы биздин жакшы билесиңер, чек ара кызматында дагы бир топ иштер болуп атат. Бул жерде азыр мына элдер айтып кетти. Капчыгайдан бул жака мектепке же бала бакчага келиш үчүн балдарга тротуар куруу боюнча маселе айтылды. Азыр ушу тротуар боюнча ген планда бар экен. Кийинки маселе ушу Капчыгай, ушу айылдарда бизде мындай бир дагы иш чара болуп атат. Бул жолун, светин жана арыктарын жасоо. Мына ушунун баардыгын азыр аткарабыз.